Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү силер менен өтө турган сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Силер менен мен Насирдинова Асель. Сабактын темасы ата тооч. Сабактын максаты ата тооч жөнүндө маалымат алабыз. Текстеги ата тооч сөздөрдү ата тооч сөздөргө алмаштырып жазууга көнүгөбүз. Ой жүгүртүүбүз, кабыл алуубуз, эске сактообуз калыптанат. Таза сулуу жазууга көнүгөбүз. Бири-бирибизди сыйлоого тарбияланабыз. Сабакты баштаардан мурун өтүлгөн теманы кайталап алалы. Кана балдар, кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Зата тооч деп эмнени айтабыз? Сына тооч деп эмнени айтабыз? Сана тооч деп эмнени айтат экенбиз? Ойлонобуз. Ата тоочтун эрежесин айтып өтсөм, зат, сын, сана тоочтордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тооч деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз. Ата тооч зата тоочтун, сына тоочтун суроолоруна жооп берет. Мисалы, Илгиз бүгүн шайыр ата тоочко айландырабыз. Ал бүгүн шайыр болуп ата тоочко айланды. Эмесе балдар, китеп менен иштейбиз. Биринчи көнүгүүнү карагыла, күн менен шамал жомогун окуп, андагы ата тооч сөздөрдү таап, дептериңерге жазгыла. Экинчи көнүгүү, төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоочторду катыштырып сүйлөм түзүп, дептериңерге жазгыла. Бул сүрөттө шамал менен күн жөнүндө сүйлөм түзөбүз. Төртүнчү көнүгүү, зата тооч сөздөрдү ата тоочтор менен алмаштырып жазгыла. Күн анын айтканына макул болду. Бышыктоочу суроолор. Ата тооч деп эмнени айтат экенбиз? Мисал келтир. Айнура кете окуду. Сүйлөмдөгү зата тоочту ата тоочко айландырабыз. Үй тапшырма. Аба ырайы деген темада ата тоочторду катыштырып, текст түзөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.